Assalamu alaikum hurmatly Moskvadan mekendештер. Амансыздарбы? Бөтөн жерде документтен өтө кыйналдык. Акыркы күндөрү комментарийлерге да жооп бербей калдыңыз дейт. WhatsApp'tan ошентип суроо узатыптыр. Туугандар, бүгүн ушул чыгарылышты мына баягы эле база боюнча тарткан видеого өтө көп комментарий түшүптүр. Ошол комментарийлерге колдон келишинче жооп берели. Башыдан окуп кете берели. Сен эле жетпей жаттың эле, блогер болуп дейт. Рахмат, айтканыңыз келсин. Салам алейкум таксир, бирөө мага таза доверенность деп 3000ге жасап берди эле доверенность боюнча окшойт. Текшерсем таза эмес экен. Жасаган балага чалсам албай атат. Ушул баланын номерин берейин, YouTubeга чыгарыңыз, мага окшоп какшап калышпасын башкаларда дейт. Туугандар, доверенностьты өзү баягы биздикилер колдон эле сатып алат го. Ал доверенность негизи эле фальшивый болот. Негизи эле. Туугандар, доверенность деп нотариальный конторадан ошол жерден печатталып, ошол жерден номер коюлуп, ошол жерден чыккан доверенность гана өтөт. Себеби алар ошол доверенностьтун артынан жооп беришет. Ал дагы ошол кадимкидей документтердин делолору менен тиркелип, ал архивде болот. Андыктан көчөдөн сатып алган доверенность кетпейт негизи. Сөзсүз түрдө нотариальный конторага барып, ошол нотариустан алынган доверенность кетет туугандар. Жөн эле элди чочута бербесең, эч ким андай дебей эле дейт. Эч ким андай дебей эле, эми силер үйдө отуруп алып билбесеңер керек, бирок мага тааныштарым көп. Кеч эле звонок кылып ошону айтышты да. Ошонун артынан чыккан видео болду. Жөн эле элди Россия абдан кыйнады да, биздин кыргыз жарандары негизи кыйнамай экен да, кыйналган кыргыздарды дейт. Туура эле. Негизи эле мигрантка күндөн күнгө кысымдар көбөйүп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Документ, регистрация, база, трудовой, ошонун баары азыр кыйын болуп атат. Звоноктор тынбай келет. Туугандар, ошондуктан анча-мынча жооп бере албасам кечирим сурайм. Кыска так сүйлөөчү папугага окшоп күндө эле кайталай бербей дейт. Хорошо? Ассаламу алейкум, самозанятый болуп иштегендер жөнүндө айта кетейин дейт. Самозанятый болуп иштегендер жөнүндө основной бизде азыр таксистер иштеп атат. Ошол таксистер өзүнүн мой налогдон налогун төлөп, ошол самозанятыйдын бир плюс жери туугандар, эгерде өзүңүздөрдө ошол мой налогго подключать этип таксиде иштеп атсаңыздар, ошол жерден эле трудовой Яндекс менен же ошол уланган парк менен өзүңүздөрдүн трудовой договоруңуздарды ошол жерден печаттап алса болот экен. Тааныштар ошентип айтты, ошол жерде бар экен. Жакшы карап көрсөңүздөр, бар экен. Ассаламу алейкум, 1 жылдык сахарова бүткөн апрелдин башында. Экинчи жолу дагы барыш керекпи? 1 жылда өзү 1 жолу барып медосмотрдан өтүп келиш керек. Баарыңарга жалпы салам, уже банктан сурап жатат, 15 000ден жогору жөнөткөн мигранттардын жаңы программа дешип дейт. Бул не жөнүндө жазганын билбедим, бирок негизи база боюнча айта кетсек, базанын дагы жаңы бир версиясы чыгып атат. Обновленный жаңы версиясы чыгып атат. Ошондуктан азыр эски база, жаңы база болуп, база дагы азыр жаңыланууда. Андыктан ошондой эске алыңыздар туугандар. Вообще база бул ужас бизнес болду, текшерип өлүп калды. Трудовойлор уже 1 жыл болду го сурап жатканына. Трудовойду негизи көчөдө негизи сурабайт эле, биздикилер берип коет эле. Азыр эми сурап атыптыр да, прям где трудовой деп именно токтотуп сурап атыптыр. Илгери анда сурабайт эле. Так, трудовой договор деген иш берүүчү менен ишчинин ортосунда түзүлгөн келишим, аны текшергенге акысы жок дейт. Негизи мыйзам боюнча ошондой эле, туура эле айтасыңар. Трудовой договорду көргөзбөй эле коюш керек. Туура, полициянын укугу жок. Текшеришке, жумуштан кармаса анда трудовой текшерсе болот. Бул айтканыңар да туура. Себеби метродо, көчөдө мынтип отурганда текшергенде трудовойду көрсөткөнгө силер милдеттүү эмессиңер. Трудовойду ошол иштеген жерде, ишканада туткан болсо, ошол жерде көргөнгө акысы бар. Атак бербей койсоңор деле өзү негизи эле биздикилер бербей койсо болот, ошону талашкандар аз экен да. Миграционканы жоготуп алдык, эмне кылсак болот? Миграционканы восстановить этиш үчүн ошол катталган баягы регистрация болгон жерге барып, ошол жерден копиясы аркылуу восстановить этип атсаңыздар болот. Регистрация болгон жерде. Эгерде жаңы эле келгенде жоготуп атсаңыз, ошол аэропорттон восстановить этсеңиз болот. Мыйзамды билгенде деле акчага сындырып атат дейт.
Ал айткан ар туура, ошондуктан колдон келсе талашканды үйрөнгүлө. Мыйзам жолу да. Ушул жерден айта кетейин, орус тили боюнча эгерде орус тилинен жакшы үйрөнөм, жакшы адис болом десеңиздер, бил эмес, бил. Окуу борборуна катталып ошол жерге жазылып орус тилин үйрөнсөңүздөр болот. Андан сырткары туугандар, ал жерде жаңы бир профессия, бул программирование ачылды. Ал жөнүндө дагы айта кетебиз. Андыктан программист, орус тили, англис тили ошол жерде үйрөтүлөт. Коюп койдум. Кайрылуу ушул номерлерге кайрылып жазылсаңыздар болот туугандар. Акча алып эле кое берип атат дейт. Эми негизи ошол Турдобойду сураганы бул акчага сындырайын деген да, мына кыргызча айтканы. Эгер Береке Прок текшерсек, чорный списокто кайра чорный түшүп калбайбызбы дейт. Туугандар, андай сөз жок, ал баягы кыргыздагы айтылып келген сөз бар, өзүбүздүн данныйларды киргизсек ошол кайрадан чорный списокко түшүп калабыз деп. Ал туура эмес маалымат. Андай нерсе жок. Ал кадимки эле просто эле программа. Текшересиз, чорныйда болсоңуз чыгасыз списокто, болбосо нет списке деп эле чыгып калат. Ошондой. Жарайсыз ака дейт. Рахмат. Берекеру iPhone телефондон көчүрүлбөйбү, чыкпай атат дейт. iPhone'го Кудай буйруса 2-3 күндө программасын азыр жигиттер иштешип атат. 2-3 күндө чыгат буйруса. iOS'го. Мынча грамотный киши дейт. Рахмат. Ассаламу алейкум. Госуслуга регистрация боюнча айтып кетесизби? Таксыр дейт. Госуслуга регистрация боюнча анын несин айткан, катталуу боюнча ошол телефонуңузду каттайсыз, данныйларды каттайсыз, болду. Ошону уже катталып иштете берсеңиз болот. Ал жерде көп плюстары бар. Аны ошол өзүңүздүн регистрация болгон телефонуңузга каттап алыңыз, себеби кийин код келгенде баягыдай паролду унутуп калсаңыз, ошону менен баштан эткенге жакшы болот. Каякта сразу эле регистрация сурайт дейт. Регистрацияны негизи сурайт, ооба. Паспортту көрсөткөндөн кийин регистрацияны сурайт. Тынчыраак эле үйдө отуруп турайын дейт. Баламды мектепке алып барып алып келем, күндө аз калды окуунун бүтүшүнө, чыдамсыздык менен каникулду күтүп жатам дейт. Иншалла биз да каникулду күтүп атабыз. Буйруса мекенге жайда барып келебиз деген пландар бар. Баарыңыздар, жалпы эле баарыңыздарды мекенге аман эсен жетиштикти Аллахым насип этсин. Ушу кирди чыкты жарнамалар чыгарбай эле койсоңор өлөт. Элди жадатпай, азыр YouTube'дан эле жазып таап, алып жатышат номерлери менен байланышып дейт. Эми бул кирди чыктыны негизи дайым эле айтып келемин туугандар. Бул кирди чыктыр маселеси эми бирөөлөргө жакпашы мүмкүн, бирок биздин туугандарды ошол жолдо кыйналбай барып, без посредник, жакшы барып, жакшы келсин деген максатта эле ишеничтүү адамдарды биз азыр сунуштап атабыз туугандар. Андыктан туура эле түшүнүп ошол кимдир бирөөгө пайдасы тиет деген эле мааниде. Андан кийин сиздерге ушул жерде сунуштап кетейин. Мухиддин таксиди сунуштайбыз, өзү барып без посредник барып келет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештерим, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.